Москвадагы консулдук кызматта кезекте тургандар арбын. Алардын көпчүлүгү мекенге кайтуу тууралуу күбөлүгүн алуу үчүн келишкен. Арасында балдары менен келген ата-энелер көп. СВРге келгем. Келинчегим уже 2 күндөн бери ушул жакта. Кече келди, бирок талонго жетпей калды. Бүгүн келди, дагы жетпей калды. Анан азыр дополнительный списокко каттап атат. Списокко каттап уже 14-нө дейт. Мен ушакта 3 күндөн бери турам. Кызым якта төрөлгөн, эми күйөөм депорт болуп калды, кете албайм. Биз эртең менен келгенбиз, саат 7-де келдик. 7-де келсек, талон жок экен. Азыр эми балалууларды дагы киргизгенге мүмкүнчүлүк жок дейт. Дипломатиялык мекеменин кызматкерлери түшүндүргөндөй, мындай көрүнүш ушул айдын башынан бери байкалууда. Ооба, акыркы күндөрү бизде жаңы СВР система мекенге кайтуу күбөлүгүн биз азыр автоматтык түрдө беребиз. Мурун бизге документтерди жарандар келип тапшырып кетип 2-3 күндөн кийин алып кетсе, азыр биз дароо системага киргизип, дароо күбөлүктү бергенге ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Бирок азыр деген балдар көп, отпуск башталды, Кыргызстанга кетүүчүлөр, калоочулар көп болгондуктан азыр ошондой саны көп болот да жарандардын. Бизде 2 киши бар кабыл ала тургандар. Ошолор баарын кабыл алганга жетишпей атабыз. Мындан ары мындай күбөлүк алам деген мекендештерге балдары менен келүүнүн кажети жок. Эң негизгиси тиешелүү документтер жана сүрөттөр жанында болсо болду. Айтсаңыз, кандай форматтагы сүрөт керек, кандай документтер керек ушул биздин жарандар угуп алсын да? Документти, паспортты жоготкон учурда полициядан барып справка же постановление алып келишет. Андан тышкары адамды ким экендигин тастыктоочу любой документ, копия паспорта болобу, көчүрмөсү, күбөлүгү болобу, военный билет. Ал эми балдарга болсо, балдар өзү келбей эле ата-энесинин бирөөсү келсе болот, бирок сөзсүз деген 2 паспортты алып келиш керек. Оригиналдарын, түп нускаларын. Андан тышкары баланын күбөлүгү, Кыргызстанда же Россияда төрөлгөн балдардын пин коду жок болот, ИНН, идентификационный номер. Аны дагы мяктан алыш керек. Андан тышкары 3-4 өлчөмүндөгү сүрөт, жалтырак эмес, ак фондо. Мекенге кайтуу күбөлүгү 16 жашка чейин балдарга $5 түзөт, рубль менен төлөнөт. Ал эми чоңдорго болсо 16 жаштан өйдө $10. АИС СВР тутуму санариптештирүүгө багытталган иштердин бири. Ал мекенге кайтып кетүүгө күбөлүктү тариздөө жөнүндө маалыматты сактоо, берүү жана иштетүү менен байланышкан ишти автоматташтырууга багытталган программалык аппараттык каражаттардын жыйындысы. Консулдук мекемелерде жарандардын арбын болушу мекендештердин жай мезгилинде үйлөрүнө кайтып жаткандыгында. Андан сырткары 15 июнь жакындап келе жатат. Эскерте кетсек, бул күндөн тартып Орусияда айып салынган жана документтери жайында эмес чет элдиктер үчүн убактылуу жүрүү мөөнөтү аяктайт. Көпчүлүк мекендештердин айтымында алар массалык текшерүүдөн чочулап, үйлөрүнө кайтып жатышат. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала-тоо 24, Москва шаары.